1938 жыл. Августтун акыркы салкын күндөрүнүн бири. Шапактай жездем мени учкаштырып, кара кожурдун башы жер көчкүдөн бастырды. Ошол күнү кара коого, азыркы Кочкорго жете конобуз деп үйдөн эрте чыкканбыз. Апам 1935-жылы кышында Кант районундагы Боз Бармак деген колхоздо каза болгон. Боз Бармакта апамдын төркүндөрү, таекелерим жашачу. Апам өлгөндөн кийин мен ошол таекелеримдин колунда калдым. Ошол айылда өсүп, ошол айылда чоңойдум. Биринчи жолу 1-классты ошол айылдан баштадым. Ар жылы окуудан тараганда жайкы каникулду Кочкордо өткөрчүмүн. Анткени тайэжем Калича үйүнө алдырып кетчү. Алар Кочкордун Аккыя сельсоветиндеги Карой колхозунда жашашчу. Тайэжемдер ошол жылдары Кара Кожурду жайлашчу экен. Аккыя Кара Кожур капчыгайынын чогортосу. Биз желе жорто бастырып олтуруп, Аккыяга жакындап калдык. Далайдан бери үзөңгү тебинбей, ат үстүндө салактап келаткандыктанбы, эки утумдун жоон сандары талып, эки далымдын ортосу чымырап, уюп атыша баштады. Бүткөн боюм туташып салмактанды. Аттан жерге түшүп жөө чуркагым келди. Таажезден болбой койду. Бир аз чыда. Мазар ташка жакындап калдык. Ошол жерге барганда ат чалдырып эс алабыз. Дал ошол өзү айткан мазар ташынын тушуна да жете келдик. Ат үстүнөн ооп түшүп, суу жээгиндеги жашанга атты ары-бери тушай салдык. Анан канжыгадагы колчанашты чечип алып, өзөндүн тегерек четинде топ-топ болуп, бирин-сериндеп үркүп чыккан чоор куурайлардан тандап, таарып келип, түтүк жасап жибердик да, коюу өскөн мамыктай жумшак көк шүбердин үстүндө көмкөрөбүздөн суналак алып, чанаштын оозун кайра кайрып таштап, түтүк куурай менен кымызды кылкылдатып, шыңгыта соруп кирдик. Өрөөндүн күзгү ыраңы сары тукабадай түктөнүп, адамдын көзүнө алдан эмедей ажайып, жарашыктуу көрүнөт. Айрыкча Кара Кожурдун капчыгайы карагай чери жок болсо да далай жердей сулуу, далай жерден көрүктүү капчыгай эмеспи? Ар көйүз бер көйүзүндөгү узата тилинген ширин коондой саргайып, салаа болгон жылга жыбыттары кара көк тартып, сеңселип, желге ыргалган бетегелери мал эмес адамды суктандырып, шилекейиңди чууртат. Таажездем ат от чалганча көрпөчөсүн 3 бүктөп, суу жегине жая сала коюп кырданды да, таштан ташка тийип, урунуп беринген шараккан суунун үнүн тыңшап жатып, бүткөн боюн уйкуга алдырды окшойт. Бир пастын ортосунда көздөрүнүн кареги коюлду. Кабактын алдында кат-кат бүктөлгөн майда бырыш терилери улам акырындап, ылдый карай жазылып олтуруп, ийненин учундай учтанган кыска кирпиктери бири-бири менен жайбаракат беттешти да, жылтыраган кош кудуктун көзүн чүмкөгөн үзүктөй кара булутка окшоп, эки кареке түн түшүрдү. Күзгө тартканда сөөктөн чыккан сүттүн кымызы күчтүү болот дешет карылар. Таажездем үйдөн бастыраардын алдында кымызга жык тойгондой болгон. Анын үстүнө бул жерден да тиги түтүк менен соргонго кызыгып олтуруп, кемирчеги кайкалаганча ичпедиби жарыктык. Анан кантип жанчылап ышылган ынак кымыз адамды ыксыратып, уйку келтирип, талмоорсутпасын. Агын суунун салкын соккон шарынан пайда болуп, урунуу күчү анчалык чоң эмес, аягын жай таштаган кой жоргодой үзүк созук созулган алсыз сыдырым желдин майда тармал толкундары таажездемдин ак төөнүн чуудасындай үлпүлдөгөн апапак сакал муруттарын, чоң атасынын тизесинде эркелеп олтуруп, мытырайган мыйтыгый колдорунун кыска манжалары менен кайта-кайта бат-бат сылаган жаш баладан бетер улам-улам кыймылга келтирип, улам-улам билинер-билинбес илебин уруп, сылап-сыйпап сеңселтип жатты. Мен чарчаган менен уктаган жокмун. Суу бойлоп кыдырып, 1-2 түп чемирчекке арчып жедим. Анан жанагы таажездем айткан мазар ташты бет алып бастым. Мазар таш Аккыянын түштүк жаккы бетиндеги алай төштө экен. Биз ат чалдырган жерден мынакей, мен бияктамын дегенсип дап-даана дардайып көрүнүп турат. Мазар ташка бат эле басып чыгып бардым. Чакан алачыктай кара таш. Жерге нык орунай албай, ала салып кетчүдөй болуп, обдулуп барып токтоп калган экен.
Качандыр бир мезгилде жер солк эткендеби, айтор анысын ким билсин, тетиги көрүнгөн алыскы асман тепчиген зоокалардан бөлүнүп, капталылдай эңиштеп кулап келип, ушул ордуна токтоп калыптыр. Экинчи ала салам деп ала сала албаса керек. Дагы бир аңтарылганда тиги ойго барып түшмөк го. Андай таштар суу жегинде ондоп саналат. Төөлөрдөн бөлүнгөн буурача артта калып, ошол капталга чөгүп калган көрүнөт. Таштын тегерегине ит мурун, карагат жыш чыккан. Күзгө жуук карагаттын кыйгас эзилип бышкан учуру болот эмеспи? Моокум канганча терип жедим. Ошол карагат ит мурундардын бутагы кур эмес. Кебес, чүпүрөк чапырак байланып, жүнү жыдыган атандай кара таштын бети самсаалап турат. Таштын дал чокусунан эңилчек баскан жылкынын жалгыз куу башын көрдүм. Ага деле анчалык көңүл бөлүп кызыкканым жок. Аңгыча таажездем ойдон добуш салып кол булгады. Атын ооздуктап басмайылын бекиткенче мен жетип келдим. Жөнөдүк. Бастырып баратканда менден улам сурайт. Мазар ташка жете бардыңбы? Ооба. Баласың да, чарчабайсың. Карагат жегенсиң го? Ооба. Ошондой. Оозуңдун тегереги кан уурутагандай болуптур. Бети колумду сууга чайкабай атка шаша учкашканымды кара. Уялып калдым. Көпкө узаганча унчукпай бастырып олтурдук. Анан таажездем оң ийнине кыйшая мойнун буруп мага дагы бир суроо берди. Мазар таштан эмне көрдүң? Ит мурун, карагат, алардын бутагында самсаалаган эски уску чүпүрөк чапырак, кебес себездер бар экен. Андан башка эмне көрдүң? Андан башка деле эч нерсе байкаган жокмун. Чоң таштын үстүндө тумшугу капчыгайды карап, жылкыныкыбы бир кичирээк куу баш көмкөрүлүп жатат. Тиштери ырсайып, чеке сөөгүн эңилчек басып калыптыр. Сыягы көп жыл болсо керек өлгөнүнө. Таажездем атын итерип теминген болду. Баары бир аты бир калыбынан жазган жок. Ал күрөң атты мен жайлата нечен жолу минип мал тоском. Шалкамчыраак болчу. Анан мага бурула карап, жанагы сен көргөн мазар таштагы куу баш, Гергашкаттын башы. Аны мен тирүүсүндө нечен көргөм, деп койду таажездем. Гергашкат деген кандай ат болгон? Жоргобу, күлүкпү? Ал кимдин аты? Бул кара таштын үстүнө анын куу башы кайдан келип туруп калган? Мындай суроолорду мен таажездемден сураган жокмун. Мен сурабагандан кийин баласынтты окшойт, ал да чечилип куу баштын сырын айткан жок. Бул атактуу манасчы Шапак Рысмендиев эле. Гергашкат. Повесть. Жайда келген апар жазда кете турган болду. Төркүлөп келген кызы кайтаарына чукулдап калган кезде Кубаттын тынчы кете баштады. Элде болгон жоргонун жоргосун, күлүктүн күлүгүн тандатып, апар жактыргандын бирин койбой алдырып келди. Мунун баары апарды жөнөтүүнүн камы болчу. Бир күн эртең менен айылдын аксакал көксакалдары Кубаттын үйүнүн жанындагы дөбөчөгө чогулушту. Бул чогулуу жаңылык эмес. Ар күнү ушундай адат болуп калган. Ошол дөбөдөгү эл тарамайын апар атасынын жанынан козголчу эмес. Апарга эрөөн жок. Ал эркек катары сүйлөйт. Эркек катары басат. Сөзү түз болсо да түз, кыйшык болсо да түз. Анткени Солтонун атактуу манабы Байтиктин аялы. Кочкордун зөөкүр манабы Кубаттын кызы апар. Олтургандардын коору басыла түшкөндө Кубат ордунан күйшөлүп, апарды карады да кайра аркы үз тарапка жүзүн буруп, маңдайкы Жантелибайдын айылын тиктеди. Анан: тетиги өйүзгү Жантелибай менен сен агайынынын баласысың. Кубат көзүн оң колтугунда олтурган апарга жүгүрттү. Куттук Сейит атаңдын балдарынын улуусу ошол Жантели. 1000 жылкысы бар, бай. Төркүлөп келген кыз кетээринде төркүндөрүнүн баары менен коштошуп кетет. Бүгүн жигит жалаңыңды ээрчитип, ошол Жантеле каңдыкына бар. Жайы келсе кондуруп калаар, ыгына жараша бол. Апар атасынын сөзүнө уюду. Жазга жуук кара кужурдун берки өйүзүндөгү кашка сууда Кубат уулунун,
аркы бетиндеги шилбилүү колотто Жантели баш болгон Куттук Сейит уулунун айылы олтурчу. Апар ошол күнү эртебешимде жолдоштору менен Жантели байдыкына келип түштү. Кайсы гана төркүнү болбосун, апарды кожодой колдоп, ат үстүнөн көтөрүп алып түшүрүп, көтөрүп атказып турушту. Ким кимисинен апар куру чыккан жок. Каалаган күлүк жоргосун минип, көзү түшкөн асылын кийип жатты. Мына, Жантели да апарды узатаар алдында жылкычыларын чакырып буйрук кылды. Кыздын төркүндөн куру кеткени болбойт. Жылкыны аралап ичинен тандап туруп апарга болбой кеткен бир жакшы бие кармап бергиле, жетелеп кетсин. Ошол замат колдун учу жеткис, жалы жерге тийген, тишке токтоп калган сары тору бие даяр болду. Апарлар айылдан бир топ узаганча, жыртылган кементайдай жонундагы даакысын самсаалаткан эркек кер кашкатайды Жантели таш корого каматып койду. Бул тай сары тору бээнин кысыр эмдиси эле. Кер кашкатай короого жалгыз токтободу. Энесинин карааны үзүлгөнчө жаны маны калбай тыбырчылады. Чыңыргандын үстүнөн чыңырып, кишенегендин үстүнөн кишенеп жатты. Анан чыдай албай, тегерек тарткан таш короонун айланасын чимириктей чимирлеп, тегерене чуркады. Бир кезде короонун төрүнөн эңкейиш жагын көздөй күүлөнүп келип, тип-тик түйүлдү. Бийик кармаган таш короонун кырына буттары илинбей алда кайда аша секирди да, элеси бүлбүл көрүнгөн энесинин артынан чымын куюн болуп, жер каймакта учкан турумтайдай сызгандан сызып, зыпылдагандан зыпылдады. Акыры ыргыткан таштай зуулдаган боюнча энесине барып бир тийди. Кер-кашкатай качканда Жантели байдын жылкычылары аттарынын күлүктүгүнө чиренишип, анын артынан соёлонто чүлү коюшкан. Деле кой, жетип алчудан бетер. Тайдын жакындатпасына көзү жеткен Жантели алыстап бара жаткан куугунчуларды ителги салган эмедей үстөкө осток айкырып, өкүрүп кыйкырып, тебетейин колуна алып, далбаалай булгалап жатып чакырып алды. Куугунчулар тоо таянган бөрүдөн өксүгөндөй самсаалап кайры тартышты. Алкынган семиз айгырлардын соорулары саамал куюп чайкаган чаначтай тарс жарылып кетчүдөй дындаят. Омуроосунан тартып туягынын кундузуна чейин чамбыл ала тер. Буркулдаган ак көбүк. Жогортон төмөн тоголонуп мөлт-мөлт, тып-тып тамган тамчы суулар. Устанын кол көөрүгүнө окшоп, аттардын эки капшыттары бирде дардайып көөп, бирде бастыга түшөт. Кош таноолор дердең-дердең, күш-быш, күш-быш. Кымызга тойгон жылкычылардын баштарынан жөө тумандай ымшып, көк буу булоолонот. Жантели бай үрккөн аркардай болуп, алдына чогула калган жылкычыларын жай-жайына таратты. Жон койгула. Бир тай экен, кетсе кетсин. Апар келгендин эртеси Байтик Шергазыны алдырды. Эшиктин алдындагы тартылган кермеде кирдүү кол менен сылагыс 20дан ашык нечен соонун жорго күлүктөр зымга конгон чабелекейдей тизилип турду. Байтик желбегейленип ошол тарапты бет алганда, эшик өйдө жүргөн элдин бири да калбай, Шергазы өкөнүн айланасына топтолушту. Жок, эл Байтикке кызыгып, анын дөөлөтү менен салтанатына таңыркашпады. Элдин көзү саяпкерден өтүп кетти. Анын оозунан кандай илеп чыгаарын күтүп турушту. Байтик желбегей чапандын ичинен эки карчытын эки колдон таянып, чыканактарын уркуйтуп, кермедеги жайдакталган аттарды карап ийгин көтөрдү. Кана, Шергазы, мына бул тизилип тургандар апар жеңеңдин төркүндөрүнөн келген күлүк жорголор экен. Баарын бирден талдап чыкчы. Ичинде керекке жарачусу барбы? Шергазы аттарга бир сыйра көз жүгүртүмүш болду. Анан бурулуп Байтикти карады. Таксыр, бул турган аттарды жана сиздин үстүңүздө кирээрден алдын деле көргөм. Бар бекен бирдемеси? Бар, бирөө гана. Кайсы болду экен дегенсип элдин баары жапырт Шергазынын оозун тиктеп калышты. Шергазы колтугун кере оң колун алдыга созуп, керменин эң аяк жагына байланган чоң жал сары тору бээнин жанында бош турган мотурайган кер кашкатайды көргөздү. Байтиктин чеке териси кош кабаттанып, жыйылган жүктөй бүктөлө түштү.
Бул каардангандагы белгиси эле. Анын сырын билген эл жымжырт боло калды. Көптө барып анан кээкерлүү сүйлөдү. Мунун эмнесине мени кызыктырып жатасың? Байтик көзүн жүлжүйтүп, кирпигинин арасынан араң жылтыратып кер кашкатайды тиктеди. Шергазы ишеничтүү жооп кайтарды. Мээ жок күлүк таксыр. Күлүк болсо сен алып кет. Байтик бурулуп басып кетти. Кайра артына кылчайды да, бул сөзүмдү эсиңен чыгарбай көңүлүңө түйүп кой, сынчым. Кокус күлүк болбой калса, башыңды айыр баштаганың. Аттын ээси мен, тапчы сен бол. Байтик тигинечен сонун аттар турса мени шылдың кылгансып, мунун жактырганы даакысы түшө электай дегендей каба арыды. Чогулган элдин баары сынчыны аягандай ичиркене түштү. Анан төбөгө союл тийгендей сендиректешип туш-тушка тарашты. Кокус күлүк болбой калса, башыңды айыр баштаганың. Ажал жеткирип койчу сөз да. Шергазы Керкашкатайды ийигинен чалып үйүнө кайтты. Сыңчынын жүзүнө коркуунун, жүрөксүп апкаруунун жышааны кирген жок. Анын ордуна жакшылыктын, чоң ишеничтин, сүйүнүчтүн элестери көз алдынан өткөнсүп турду. Керкашкатай колго тийгенде калтаралган барчындай жымырайып, эки бети тамылжып, кызара түштү. Сыягы бул кубанычтын, өзүнө өзү бекем ишенгендиктин белгиси болсо керек. Керкашкатайдын даңкы кунанынан башталды. Кыраан ылаачын таасым мүнүшкөрдүн колуна уядан учаары менен тийгендей. Керкашкатайда кылдат саяпкердин колуна ооз жармасында тийди. Аягы талас, башы сары өзөнчүй, өйүзгө казак чергесинде болгон атактуу аш тойлордо Керкашкат чабылбай калбады. Ошонун баарында биринчиликти берген жок. Көл айланып да чабылды. Алдына жылкы салбады. Байтиктин мурунку даңкы да аз эмес эле. Анын үстүнө Керкашкаттын дүбүртү кошулду. Байтиктин Керкашкаты! Байтиктин Керкашкаты! Бул сөз узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына жете кетти. Алакандай кыргыз мындай турсун, аркы өйүздөгү этектүү казак элине бүт жайылды. Ал эми Керкашкатты Керкашка ат кылган саяпкер Шергазы жөнүндө анчалык сөз козголгон жок. Арадан арбын жылдар зуулдап өтүп жатты. Керкашкат малды санга, сандыкты пулга толтурду. Байтиктин байлыгы ачып-кычып, түтөгөндүн үстүнө түтөп жүрүп олтурду. Бирок Шергазынын төбөсүнөн үкүсү чыккан жапма тебетеи менен эскилиги жеткен каратаар тепме чепкени үстүнөн түшкөн жок. Керкашкатты кунанынан бери чапкан ырсаалынын да этеги узарып, чекеси тердебеди. Кулдураган жаргакшымы чаптап койгондой жамбашына жабышып, как ээрде көчүгү такылдап, жан этин жеп жүрдү. Ай опаасыз дүйнө. Жалгыз эле Байтиктин маңдайына бүткөн беле. Шергазы менен ырсаалы жакты бир кылчайып карап койсоң боло. Аксай. Адырдан адыр. Белден бел өртөгөн сайын өрөөнү түгөнбөйт. Китептин барагындай коктуларынын көбүч. Биринен бирин ажыратып болбойт. Окшош. Уч кыйырына көздүн кубаты жеткис. Башы тетиги ак байтал, кең суу, Жылдыз көлдөн башталып олтуруп, аягы арпага чейин созулат. Айланасы кол менен жасалгансып, алатоо менен кырдалган. Аркы өйүз берки болуп беттешкен өндүрдүн өрүшүнө бүт кыргыздын малы чогулса, чай кооруна келе турган эмес. Айланайын биздин ата бабалар. Кандай гана сонун жерлерди мураска калтырышкан бизге. Дал ушул Аксайда өткөн тарыхын бабаларыбыздан кандай уксак, дал ошондой кагаз бетине түшүрүү колубуздан келээр бекен. Аксайдын суусу какшаалды бет алып бурулган жерде чатыр таштын өндүрү башталат. Ошол өндүрдүн этек жагын кыркып дагы бир кашка суу агып түшөт. Бул сууда Аксайдын суусуна куят. Чатыр таштын күнбатыш тарабы жанагы кашка суунун жээги түзөң келет. Эзелтен берки эски конуштар, кара кыягы белден, калың жеринен тайлар адашат.
Ошол килемдей кулпурган көк шибердеги жууркандай жумшак түздөргө бир жумадан бери манаттай апапак боз үйлөр чоң чыныдай көмкөрүлүп, жабыла тигилди да ала кийиздин бетине калчаган упайдын чүкөсүндөй жайнап кетти. Боз үй дегендин кайдан келип, кайдан койгонун жан билбейт. Айтор Кашка суунун жээгиндеги чатыр таштын өндүрүнө караган тектир көк конуштар боз үйгө шыгырап жыш толду да калды. Суу жээктей катар кемеге казылып, саны 100гө жеткенде токтоду. 100 казан асылып, 100 бөлөк түтүн чыкты. Кимдин жылкысы болбосун колго урунуп, көзгө илинсе суроо сопкуту жок айдалып келип, анын күлүк жоргосун, бооз кысырын, жашкарысын ылгабай, семизин тандап, жоо малындай жара тартып, кемеге башына бирден экиден жардырып жиберишти. Бул ат башыдагы Черик Ажыке Баатырдын ашынын башталышы болду. Ажыке басып кирген душмандын белин сындырып, өрт аралап кан кечип, жоонун мизин кайтарып, туусун кулаткан, журт намысы үчүн салгылашып, журт сактап, эл коргогон баатырдан эмес болчу. Ал жет атасынан бери жергиликтүү элдин жилкинин соолутуп, канын соруп, баш көтөргөнүнүн башын түбүнөн таары кесип, кедей кембагал, жетим жесир, бей бечаранын каарына калган канкор баатырлардан болчу. Мана ошол Ажыке канкордун ашыдагы калктын тынчын алып, журтту канашала түшүрүп, элге ызычуу, бүлүк салуу менен бериле турган болду. Ажыкенин ашын иниси Турдуке бийледи. Ар жагы 3 турпан, үрүмчү, кашкар, биягы кочкор, жумгал, көл айланасындагы жумурай журттан бери чакырылды. Тиги чатыр таштагы кумурсканын уйгундай кайнаган эл тиги суунун жээгиндеги катар казылган 100 кемеге, андан булаган түтүн, союлган мал ошол Ажыке Баатырдын ашынын дүрбөлөңү. Биринчи аттын байгесине 500 жээрде кашка бээ, 100 төө, 100 соот, 100 чопкут чектелди. Мунун баары элден кылычтын мизи, найзанын учу менен чогулган. Калган байгелер да ошого тете. Турдуке баш байгеге сайылуучу малды өзү жактырып, өзү көрүп, өз көз алдынан чубуртуп өткөрүп алып жатты. Жанынан күйүп жаткансып эки өркөчтүн биринин эле учуусу кыңыр болуп калган төөнүн мойногун кылыч менен кесе чаап, алып келген ээсин токмоктотуп, кайра жөнөтүп турду. Эл кыйналды. Калк казына эмеспи? Акыры Турдукенин оюндагысындай болуп, аттардын байгеси толукталды. Туш-туштан убап-чубап, көпчүлүк агылып келе баштады. Чоң байге башталганча кемегесине атап, ат сыноо жарыштары боло берди. Бул мурдагыдан берки ата салты болуп калган нарк. Мында да дал ошол салт колдонулду. Кемеге байгесине арнап 30 чогур сайылып, ат чабылды. Бул ашка кең чүйдөн Байтиктин Гергашкаты да келди. Гергашкат менен Байтиктин уулу Байзак баш болуп, 10дон ашык солто келген. Ичинде Айманбай акын, Кочкордон кошулган Шапак Манасчы бар. Кемеге жарышына Гергашкатты да кошуп жиберишти. Ат алда кайда чыгып келди. Солтолор 30 чогурду үркөрдөй топтоп астына салып айдап алышты. Чатак кемеге байгеден башталды. Чырды Турдуке өзү чыгарды. Солтону коно калбайм. Анткени солтого кабар берген эмесмин. Солто тек гана саламчы кудай конок. Келди койду деп капарыбызга да келбейт. Боло турган чоң ат чабышка атын кошобуз деп ойлобосун, солтолор. Бүгүнкү 30 чогурду олжо кылып, жөн гана жолуна түшүшсүн. Солтолор айласы кетти. Турдуке коно калбаган соң илик кууп, сөөк тамыр уулап, баш калкалар жай издеп калышты. Канча кылса да апардын төркүнү эмеспи. Чериктер кубалаган менен Болот бийдин тукуму кубалабайт беле. Солтолор Качыныкына келип түштү. Качыда ошол жылы Аксайды жайлаган. 80ден ашып, күйдөн күчтөн тайып, бийлик баласы Касымалыга өтүп, эки жакка чыгып эл аралап бастыра албай чөгүп калган Качы. Качынын балдары солтолорду урмат менен тосуп алып, аз эмдеп конок кылды. Бул түнү кайсы гана үйдө болбосун Гергашкаттын бүгүнкү чуркаганы жөнүндө дуу кеп болуп жатты. Ар жерден күлүк таптап келген саяпкерлердин тынчы кетти.
жин тийип илээшкени бардан бетер отурса да тээ алдагайда аттарынын жанында жалгыз жүргөн жеринде деле күңгүрөнүп өзлөрүнчө кобурай жүргөн саяпкерлер Гергашкат, Шерказы, Булатжан койбойт. Менин атым Антер экен. Чыкканына ыраазы элем. Байге келинер бекен. Конокторунун алдында качы күрпүлдөп олтурду. Атты чаптырбайт деген эмне? Ал ким экен күлүктүн таалайын кесе турган? Тен арытан бери ата бабаларыбыздан калган салт бар. Күлүктүн таалайын кескен адам оңбойт. Түйүнө укум тукумуна зак кетет. Чаптырбай жаткан Турдукеби? Ооба. Атта жаман Турдуке. Кудай гана бардыр, а? Кечээ мен атка минип турганда ошо Турдуке качан киши эле? Ал түгүл бүткүл черик сөзүмдү экидече эмес. Баары сыйлачу. Эми жаман Турдуке мал жанга ээ болуп, ат чаап, аш бийлегенге жарап калган экен го. Ал ажикенин ашын биздин балдардын бирөө бийлейт. Атыңарды чаба бергиле. Качынын бул сөзү солтолордун сересин көтөрүп таштады. Кубандырды. Солтолордун көңүлү жайланды. Солтолор шагдан боло түштү. Бир ооздон качыга ыраазычылыгын билдирип жиберишти. Ат чаппасак да бул сөзүңүзгө ыраазыбыз, баатыр. Качы ан сайын бакырып чамынды. Чаптырам. Чаптырбай турган Турдукенин шайы жок. Качынын сөзү ошол түнү Турдукеге октой тийди. Турдуке башынан жыккан суудай шалк дей түштү. Канча кылган менен сегизбектин тукуму биригип кетсе жоондук кылат. Анын үстүнө черик ынтымагы жок, аз эл. Күч-күчкө келгенде көбү Ниязбектин тукумуна кирип кетет. Жалаң ушулашта элинин бирдиги жогунан Турдуке өзүнүн керт башынын өлөрмандыгына салып, көбүн зордукка айландырып жатып, аштын аяк башын бүтөдү. Жалпы элдин бийлиги Болоттун тукумунда экенине Турдукенин көзү жетип турат. Алардын кыжыры келсе, ашты таратып, малды талатып жиберүүгө да күчү жетет. Качынын колунан эмне келбейт. Ал күйдөн күчтөн калып калды деген менен бала бакырасы, агайын иси күчтүү. Качы бакырып жатып алса, анын сөзүнүн кыйчысы ким? Баары кыйбайт. Баары качыны сыйлайт. Турдуке көпкө ойлонуп жатып акыл тапты. Акылын эстүү баштуу ага тууган дос тамырына сындатып көрдү. Алар жактырышты. Турдукенин акылы боюнча эртеси күнү мынабул иштер иштелди. Чоко Ниязбектин сегизбегинин бир беги Рыскулбектин уулу Кайдуудан. Чоконун даңкы жалаң ат баш эмес, жалпы сарбагыштын жонуна белгилүү. Мартабасы ашып, зоболосу көтөрүлгөн адам. Бул ашта Чоко менен качынын ортосун ажыратып таштаса, Турдуке өз ою менен болот. Ашты өзү башкарат. Анда Турдукенин айтканы айткан, дегени деген. Гергашкат чабышка кошулбайт. Эгер Чоко качыдан чыга албаса, анда Гергашкат чабылды дей бер. Башта баарын өзүм билем деп көгөрүп аткан Турдуке айласы кеткенде Чокону атайлап чакыртып акылга алды. Турдуке Чокону элден ээн окчун бөлүп барып, эки колун бооруна алып, Чоконун маңдайына малдаш токунуп бөк түшүп олтурду. Чоко эки бутун сунуп, чыканактап, жаагын таянып, оң жамбашы менен шиверге кырданып жатып алды. Сөздү адегенде Турдуке баштады. Чоко баатыр, айла кетти. Солтодон Байтиктин Гергашкаты келиптир. Кемегесинде бир атка да сыйпатпай алдагайда чыкты. Гергашкаттын чуркаганы шумдук. Ат башы нарындын атактуу күлүктөрү Гергашкаттын дүбүртүнөн сүрдөдүбү, бирөө дагы жакындап секире албады. Эртеңки баш байгени да солталчудай. Атыңарды чаптырбайм. Солтого кабар берген эмесмин деп шылтоо кылсам, тиги алжыган агаң күчкө салып чаптыра турган болду. Мунун жайын кандай кылабыз? Алакандай черик уучуңузда. Эмне кылам десеңиз кылыңыз. Эрк сизде. Байгени элдин жонунан күч менен чогултканды көрүп турасыз. Ашка союлган согумунан берки сарпталуучу чыгымда элден түшкөн. Бул эмгегим талаалап, Солтонун олжосуна түшүп кетмек болду. Солтого болгончо сизге кетсин. Акылын өзүңүз табыңыз. Менин башыман акыл качып,
апкарып калдым. Чоко кокондуктарды туурап, сөзүнүн аягын чалып кетчү. Ал ошол кырданган калыбынан козголбой, саал чукуранган болду да, Турдукени тиктеп туруп, көптөн кийин жооп берди. Качы чаптырам десе, иш чатак, гүү. Турдуке Чоконун кейпин биле коюп, бешмантынын чөнтүгүнө кол салды. Ак бети арчыга урулгон 500 сом акчаны сууруп алып, Чоконун алдына ошол түрмөгү менен урулгон бойдон таштады. Мына Баатыр, ушуга чай ичип коюңуз. Мейлиңиз качыга бересизби, мейлиңиз өзүңүз аласызбы, иши кылып кери кашкатты чоң чабышка коштурбаңыз. 500 сом. Чоко 500 сомду жымырды. Чоконун боктаман экенин Турдуке жеринен билчү. Жамбашы ысып бараткан Чоко оолжуп сүйлөдү. Чаптырмайбыз, гүү. Качынын колунан солторун атын чаптырыш келмейди, гүү. Андай иш Чоконун колунан келеди, гүү. Турдуке Чоконун оозунан бул сөз чыгаары менен мойнун артына буруп, аркы топто отурган чериктердин мыктыларынын атын атап, кол булгап койду. Алар улам бирден эл арасынан бириңдеп суурулуп, чубаша басып, Чоко Турдукелердин катарына кошулуп, тегеректей келип олтурушту. Чоко кырданган жагынан козголбой, башын буруп, Турдуке баш болгон чериктердин мыктыларын көз жүгүртүп сыдыра карап койду. Турдуке Чоконун убадасын аларга түшүндүрдү. Даңазалуу бектердин өңдөрүнө кызыл кирди. Турдуке белден туз алгандай дандая түштү. Чоко жөнүндө көз көрүнө мактоо сөздөр айтылып, кошоматчылардын күнү тууду. Чоң ишке жарадымбы дегенсип, тиги келген туугандарына Турдуке куу алган куштай жонун көрсөтүп жылмайып койду. Бул сөздө солтолор жаткан Качынын үйүнө шак дей түштү. Качы угаары менен бакырды. Ал Турдукени таштап жиберип, олтурган ордунан обдула Чокого жулунду. Атаңдын гана көрө маңчынын уулу десе. Чоконун атасы кайдуу насыбай тартчу экен. Эр болсо кер кашкатты чаптырбай көрсүн. Эртең же ал өлөт, же мен өлөм. Солто чаппай татты. Мен чабам. Маңчынын уулунун кандай акысы бар экен? Ал жеген парасын билсин. Боктамак ит. Качы көбүрүп жабырганда солтолор кубанып калды. Качынын уулу Касымалы Чоконун бетине жазганбай чыгып жүргөн Сегизбек тукумунун бирден бир мыктысы. Колу жетиштүү, жигит жалаңдуу. Касымалы атасынын сөзүн кубаттап, билеги жоон, камчысы өрүмдүү, аты тону шайма-шайынан иргеп, ошол түнү 100 жигит камдады. Жигиттерге буйрук катуу болду. Эгерде Чоко эртеңки чоң чабышка кери кашкатты күлүктөргө коштурбаса, дал ошол аш үстүндө чыр чыгарып, Чоко менен бир жаңсыл болобуз. Анын атасы кайдуу болсо, менин атам Качы. Атасынан атам, энесинен энем кем эмес. Качанкыга чейин Чокого бийлетебиз. Биринчи мен кол салам. Анан силер Чокону да, Турдукени да керип кеткиле. Ал Маңгинин уулун түмөндөгөн элдин чок ортосуна башын түбүнөн такай кесип, ашын Ажикеники менен кошо берем. Мени бул 8-дин ичинен кой дей турган ким экен? Ай дей турган ким экен? Касымалы катуу ызырынып калды. Анын мындан мурда Чокого сени сага деп жүргөн киндикке түйүлүү икиси бар болчу. Кыязын келтире албай ыңгайлуу учурду орустама күткөндөй эңсеп күтүп жүргөн. Мына бүгүн кыязы келди. Ажикенин ашы кер кашкаттын чыры. Тең тууган жаман эмеспи? Ортого бузук араласа, бирин-бири өлтүрүүдөн кайра тартпайт. Анын үстүнө жалпы Сегизбектин жонунан Чоко билген менен, ичинде Качы тукуму үстөмдүк кылат. Чоко булардан катуу сестенчү. Бул кабарда Турдуке менен Чокого жаака чапкандай шак дей түштү. Суук кабардын илеби мүргүтүп таштады. Кирген суудай ташкындап турган Турдуке Чоко башынан аңдаган өстөндөй тартыла түштү. Чоко Турдуке баш болгон чериктин мыктыларын элден оолак бөлүп алып, мынабул акылды айтты. Качы тукумуна жин тийип калган көрүндү. Гүү. Ажике Баатырдын ашын чыр чатагы жок тынч өткөрөлү. Кер кашкатты кошсо кошсун. Мыкты курчаттарды тандап мингизип, 10 азаматка жолдон тостурабыз.
колдорунда каскак, коюндарында солонгон таштар болсун. Геркашкат биринчи болуп чыгып келатса капталынан качырып атты да, аттын үстүндөгү баланы да сайып өлтүрүшсүн. Солтого бир аттын пулун, бир баланын кунун төлөп кутуламыз. Чоконун бул акылын чериктин мыктылары кабыл алды. 10 ат, 10 жигит керектүү курал жабдыгы менен ошол түнү даяр болду. Күн көтөрүлө бергенде аттар чубатуудан өтө баштады. Геркашкат менен Күлүктүн саны туп-туура 100 болчу. Кечээки чоконун акылы солтолорго аткан тез жеткен. Солтолор мергендин жытын алган топ кийиктей үрпөң болушуп, бир орунда тура алышпады. Алар өзүнчө көпчүлүктөн окчун бөлүнүп чыгышты. Анан арасынан бирөө чаап чыгып, чубатууда бара жаткан Геркашкатты алып келди. Ырсаалыга алдыда боло турган коркунучтун илебин толук түшүндүрүштү. Ырсаалы ээрдин үстүндө өбөктөп бир аз ойлоно түштү да, анан башын өйдө көтөрүп, жолдошторуна чечкиндүү сүйлөдү. Силер мага уруксаат бергиле. Кой айланайын, бөөдө өлүм болосуң. Атыңды өлөт, өзүңдү өлөсүң. Ырсаалы көшөрүп жатып алды. Өлсөм убалым өзүмө. Алдымда мингеним Геркашкат болсо, көп жыл бою мен мунун үстүндө чоңойсом. Ок менен атса айла жок. Болбосо, оңой менен мен алардын найзасынын учун жакындатпайм. Солтолор дүүдүрөңдөп жандана түштү. Баланын демөөрү алардын көңүлүн асмандатып, күчөп күйгөн өрттөй алоолонтуп жиберди. Бартоо кел, Азирети кызыр колдосун. Солтонун, Богорстондун арбагы колдосун. Ырсаалы бура тартып чүле койду. Канатын куушурган ителгидей сызып, алдагайда узап кеткен күлүктөрдү көз ирмемде кууп жетип, арасына сиңип кетти. Масейилдин бели. Бул канчалык алыс жер дейсиң. Чатыр көлдүн батышын бет алып жүрүп олтуруп, Аксай түгөнүп, Арпа түгөнүп, анан Масейилдин тоосу башталат. Эртең менен айдалган аттар түшүү араң Масейилдин белине жетти. Аттарды белдин берки торпусунун түбүнө такап барып кое берүүгө бүтүн болгон. Ал түгүл бир күн мурун бул жерге калыс кишилер да жиберилген. Алар да ошол жерге жеткен күлүктөрдүн бирин калтырбай каттап, чоттоп чыгышты. Ал чапкан балдардын колуна болуштун мөөрү басылган келди кетти белгиси бар, кагаз берилүүгө чейин сүйлөшүлгөн. Бул иш башынан бышкан иш. Муну жалаң күлүк ээлери эмес, ашка келген элдин баары билет. Күлүктөр Масейилдин белине келгенде, алардын алдынан топтошуп 10 чакты адам чыкты. Жанагы күтүп жаткан калыстар ушулар. Алар аттарды жайдактатып, бетеге чалдырышты. Ээр токумдарын оңдоп токушту. Келген күлүктөрдүн бири калбай тизмеге алынды. Балдардын колуна куш тилиндей белгилүү кагаздар да берилди. Анан күлүктөрдү 20дан 5 топко бөлүп катар койду. Бир аздан соң о мийин айтылды. Күлүктөр үрккөн кийиктей дабырады. Бир да ат көрүнбөдү. Артынан тумандаган чаң гана көрүндү. Арпанын түсү кандай сонун? Кырт эткен таш жок. Бир замандарда бул жерде суу ээлесе керек. Айланасын Ала тоо тоскон көлдүн орду болсо керек. Ала тоо көл соолгончо анын агымына эрк берген эмес го. Баамдоодо суу жерге сиңген сыяктанат. Ордун түз ээлеп, анан ушул мелтиреген мейкиндиктин бетин мына ушул калың чыккан карабашыл бетеге баскан чыгар. Күзгө тартып бетеге тегиз бышканда кадимки такта болгон арпадай текшиленет. Сыдырым жел жүрсө, жай гана ары бери ыргалып, тармал толкундуу чакан көлдүн жүзүн элестетет. Өзүнөн өзү бири-бирине ыгып, чайпалгансып турат. Ушул топ-топ карабашыл бетеге айдап сепкен арпадан күчтүү. Муну тиштеген мал жем жегенден артык семирет. Арпа жайлоосу жөнүндө илгертен бери эл оозунда калган уламыш бар. Илгери бир жолоочу жигит алыстан келе атса керек. Аты арыгынан да, ачкасынан да жүрбөй, жигитти абагер чектириптир. Жигит атын күн сайын жетелеп, кечкирген жерге конуп, эртеси жол тарта берет. Жигит жөө басканына кайыл. Атынын ээр токумун көтөрүп бергенине гана ыраазы.
күнүгө от жер тандап конот. Эртеси аты бир калыпта, 4 аягын араң кыбыратат. Ошентип олтуруп арпага жете келет. Ага чейин арпанын аты башка болсо керек. Бул түнү да мурунку конгон жериндегидей атын бош агытып коет. Эртеси эртең менен аты карматпай оюн салып кетет. Куйругун сыртына булгалап сырактап качат. Жигит артынан кууп олтуруп жетпейт. Акыры ат башыдагы чеч төбөнү айланып аккан чоң суудагы кечүүгө келгенде атын араң кармайт. Жигит кызуугандуу го сыягы. Атына ачуусу келип башын кесип алат. Аттын башы ошо жерде калат. Этин карга кузгун талап кетет. Жигитке жолуккандар эмне үчүн жалгыз атыңа өчөштүң деп сурайт. Аларга жигит мындай деп жооп берет. Кашкардан келаткам. Атым жүрбөй жолдо нечен күнү бара кылды. Нечен сонун чөптөрдү тандап туруп консомда эртеси бир калыпта. Акыры бир күнү мелтиреген түз жайлоого туш келдим. Кара башыл бетеге жыш чыккан жер экен. Күндөгүдөй көрүп атымды бош койсом, эртесинде карматпайт. Артынан кууп олтуруп ушул жерден араң жетсем болобу? Көрсө чөбү эмес тура. Ыргалган арпа окшойт. Ошондон тартып ошол мелтиреген түз жайлоо арпа аталып, аттын башы кесилген жер ат башы аталып калган экен деген уламыш бар. 1000 жылдап жашабагандан кийин бул арпанын сырын кайдан билелик? Эски бабалардын коюп кеткен аты, балким чындык ошондон улам туура коюлгандыр. Тигине, тетиги созулонгон чаңды карачы. Дал ушул арпанын түштүк жаккы кылаасы менен көл айланган сыяктуу тоо этектеп, жээктей салып, биринен бири өтүп, калың күлүк келатат. Жедеп күлүк чаап маш болгон балдар ат үстүнө камчы урат. Капырай, шумдук. Куш үстүндө бараткандай шуулдайт. Ат үстүнөн учуп кетпегенин кара. Буларды ээрге жабыштырып чыраштап таштаганбы? Гергашкат тарткан жерден чыгат. Арпаны ортолоп келгенче алдына жылкы салбайт. Бирок артынан Ысмайылдын кызыл аты жете келет. Кызыл ат Турдукенин аты. Аны Чериктин саяпкери Ысмайыл таптаган. Арпа менен Аксайдын кошулган өндүрүндөгү өргө жармашканда кызыл ат байкуш Гергашкаттан өксүп кала берет. Чалыш эмеспи? Анткени чалыштын алдыңкы буттары узун болот. Чалыш ургандай ылдыйда катуу чуркап, өрүүдө өксүйт, белине күч келет. Себеби алдыңкы эки буту бийиктеп, салмак артка тартылат. А Гергашкат болсо телегейи тегиз келген жылкы. Өйдө ылдыйы бир, ылгабайт. Күлүктүгү 4 аягында тең бар. Кызыл аттан узагандан кийин сени какшаалдан карабозу шаштырат. Карабоз Аксайдын өрүндө сени басып өтөт. Өтсө өтө берсин. Сен тизгиниңди жыя тартып, карабоздун оюна кой. Эшиктөрдөн алыс узабай куйругулаш жүрүп олтур. Гергашкаттан узайым менен койгулак алып, камчы үстүнө камчы урат. Карабоздун күчү кетет. Аны сенден мурун Гергашкат да билет. Бир калыпта жүгүрүп олтурат. Үч аркардын тумшугундагы имерилиштен өткөндө карабозду тер басат. 4 буту 4 жакка тайрактап, куйругун булгалаган бойдон дал ошол жерде калат. Бир келсе артыңан удаа бугунун торайгыры келет. Ат чубатуудан мурун эле Шергазы бул сөздөрдүн баарын Ырсаалынын кулагына куюп койгон. Ырсаалы Шергазынын баштагы билгичтигинен да дал ушунусуна ыраазы болду. Ал ат үстүндөгү латып ичинен сүйлөндү. Капырай, Шекең эмне деген адам? Айтып берчүсү бар олуя. Үч аркардын тумшугунан өтө бергенде эки жагынан кууш жар кыскан тар кысык бар. Андан айланып өтүүгө болбойт. Жол жок. Дал ошол кысыктын ортосун тилип өткөн жалгыз аяк жол. Бул жерден аттар бирден чубайт. Эки ат катар өтө албайт. Ошол тар жолго жакындаганда Ырсаалынын жүрөгү опкоолжуй түштү. Аркы үйүз берки үйүз болуп колдоруна найза алып, шымдактай тизилип турган 5-тен 10 кишини көрдү. Алардан айланып чаап өтүп кетүүгө ошолордун ортосундагы жалгыз аяк бир тилим көктөй болгон тасма жолдон башка ачык жер жок. Тар, өтө кууш. Эки жагы капчыгай, кысылыш. Жаналгычтай 10 киши шымаланып, билектерин чыканагынан өткөзө, каарысына чейин түрүнгөн, найзаларынын сабына түкүрүнүп, маңдай тескей бири-бирин тиктешет. Ыкыс коюп калчудай кирпи кирмешпейт. Алдындагы курчаттар согончок кысып койсо,
маңдайындагы жарга барып бир тийчүдөй. Атылып кет жумылтыктай октос берип, араң турушат үстүндөгүлөр. Баары жылаң баш, найзага түшчүдөй баштарын жоолук менен буу алышкан. Адам тааныбагандай түрлөрүн өзгөрткөн. Жекеме-жекеге чыкчудай каны ичине тартып, найзаларынын учтарынан ажалдын илеби согот. Кадимки жомоктого айтылган түнкү каракчылардын турпаты, сөлөкөтү жүздөрүндө турат. Чукул кирип келген ырсаалы аттын оозун жыя кармап тура калды да, камчы кармаган оң колун алдына сунуп, тамагы айрылганча күч менен чаңырып жиберди. Байкелер, тетиги аюуну карагылачы, бир баланы тиштеп алыптыр. Тосмочулар селдее түштү. Ырсаалы учурдан пайдаланды. Тизгинин жыя тартып келаткан аттын оозун кое берип, колтукка эки согончогу менен кысып койгондо, Гергашкат бир секирүү менен жолдун аркы учуна чыга түштү. Экинчи секиргенде тигил найзачан жалаңгычтар ат менен баланы саябыз деп бири-бирине кабыша түштү. Ортодон Гергашкаттын кандай өтүп кеткенин билбей калышты. Кууган менен жетмек кайда? Алдыдагы атырылган аттар эмес, ыргыткан таштар жакындаган жок. Ырсаалы узагандан узап, артындагы чаңын түтүндөй созолонтуп, караанын көргөзбөй кете берди. Ат жөнөөрдүн алдында суук кабарды угуп калган солтолордун жүрөгү чыдаган жок. Чыйпыйы чыгып турду. Алар элден бөлүнүп, узак жерге чейин утурлап жол тосуп келишти. Көрүнөө дардайып ачык бастыра алышпай, жолдун жээгиндеги дөбөлөрдүн биринин далдоосун калкалай жамынышып, тебетейлерин колтугуна кысып, дөбөнүн кырынан баштарын кылтыйтып, моюндарын созот. Ат келаткан жактан көздөрүн албай тиктешет. Алдагандай иш болуп кетер экен. Жүрөктөрү чапкан аттын дүрүтүндөй дүкүдүк, дүкүдүк, түрс-түрс, түрс-түрс. Алыстан созолонуп чаң көтөрүлдү. Ошол бүтүндөй созулган чаңдын алдында жалгыз караан бүлбүлдөйт. Чыккан ат көрүнөт. Худай, Гергашкат болсо экен. Солтонун арбагы колдой көр. Чериктер жанында тургансып, солтолор шыбырашып сүйлөшөт. Бүлбүл караан жакындаган сайын ат экени билинди. Артында өзүнөн башка жан көрүнбөйт. Учуп конуп, бөтөнчө алыс келатат. Бул Гергашкат болчу. Баятан бери ачка чыга албай, кирпиктешип дөбөнүн далдаасында бугуп жаткан үркөрдөй топ солто Гергашкат менен ырсаалынын караанын тааныганда, аксарбашылын айтышып, шапа-шупа аттарына жабыла минишип, мараны көздөй чүлө коюшту. Артынан дүрбөп чаап, кыйкырык сүрөөн түшкөндөргө сыйпатпай, ырсаалы калың элдин тобун 3 айлана тегеренип келип анан токтоду. Ошондон кийин араң экинчи ат келди. Чоко Гергашкатты карап да койгон жок. Ал даекчиге чыккан ат деп экинчи атты карматты. Чоко чоңдугун көрсөтө баштады. Көпчүлүккө жар салдырды. Чериктер Ажке баатырдын ашына солтону чакырбаптыр. Аты чыкса да солтого байге жок. Жеткен жеринде алсын. Качы бакыра баштады. Атаңдын гана көрү маңчынын уулу. Ай ушул итти. Ботом күлүк аттын эмгегин жейт деген эмне жакшылык. Чериктер менен качы тукуму чабышып кала жаздап, ортого эстүү баштылар түшүп жатып, араңдан зорго бас болду. Качы ат үстүнөн туруп Байзакка калыстык сөзүн айтты. Байзак балам, солтонун атынын байгесин талашып, сегизбектин балдары кырылышыптыр деген журтка жаман наам кала турган. Атыңдын чыкканын биз көрдүк. Менден баштап ушу турган элдин ичиндеги аттуу баштуулардын көбүн салып, улукка арыз бер. Бийлик азыр улуктун колуна өтпөдүбү? Орус калк эмеспи? Силер оруска жакынсыңар. Байгеңди кестирип ал. Арга канча? Алы жетпеген акыретчил дегендей, Байзак буга да макул болду. Анан качы Гергашкатты тиктеп туруп, камчы кармаган колун көтөрө жаңсап, ээрдин үстүнөн өйдө обдула калды да ырсаалыны карады. Гергашкаттын даңазасын көп укчелек. Тетиги жерден тетиги жерге чейин менин ээк алдымдан жүгүртүп өтчү. Аяк таштап чуркаганын өз көзүм менен бир көрөйүн балам. Солтолор жапырттуу дей түштү. Чап ырсаалы, чап! Качы баатыр өз көзү менен көрсүн. Ырсаалы Гергашкат менен тай чабым жерге чейин барып кайра тартты. Гергашкат ар кай жерден бир тийип, качынын алдынан өттү. Туяктан серпилген топурактар уучта ыргыткандай асманды карай бүркүлдү.
качы сакалын өкчөп, башын силкилдетти. Болду балам, болду. Бара келди. Күлүк болбосоң кое кал. Дал ушундай чуркайт деп укчу элем. Байзак боз үйдүн оң капшытынын турдугун керегенин 5 көгүнө чейин кайра түрдүрүп таштап, чыканагына катар-катар куш жаздыктардан коюп, аюу талпактын үстүндө уйку соонун ортосунда жаткан. Дал ошол учурда Шергазы эшиктен шып кирип келди. Бүктөлгөн камчысын кош кабаты менен ортосунан бириктире кармап, эки колун бооруна кысып, Байзакка баш уруп, жүгүнгөн келиндей ийилип салам берди. Капшытта желденип жаткан Байзак тигил добуштан улам илең салаң козголду. Анан жүзүн оңго буруп, үзүлүп бараткан оорулуу адамдан бетер ыңгыранды. Калбайган эриндерин бүлкүлдөтүп, кабагын бүктөп-бүктөп, көзүн жүлжүйтүп туруп, ылаалаган аттай башын ийкеп, ооз учу менен алик алган болду. Анын мүнөзүн байкап, бир балекет болуп кеткенби дегендей, Шергазынын жүрөгү оп-олжуй түштү. Көптөн кийин же отура албай, же тура албай, коомайланып турган Шергазыны тумшугу менен жаңсап, отур дегендей бутунун аяк жагын көрсөтүп ишарат кылды Байзак. Шергазы бүктөлгөн камчысын бүктөөсү боюнча оң тизесинин алдына басып, коломтого жакын Байзактан оочуроок отурду. Деди Байзак ыңгыранып. Таптыңбы? Жок, таба албадым. Шергазы кылмыштуу адамдай башын шылкыйтып жертиктеди. Анда эмне кылыш керек? Байзак мурункудан да кабарып, катуу бүркөлдү. Башы жогорку кегетинин сайы, аягы кара балта, сокулка чейин атагы угулган жаңы күлүктөрдүн бирин калтырбай көрүп чыктым. Бир да бирөөнүн жарачусу жок экен. Анда эмне кылыш керек? Байзак куйрукка тепкендей башын көтөрүп оңурайып тура калды. Шергазы оорулуу тунду да оң колунун алакан манжалары менен чекесин сыйпалап туруп: «Алида болсо кер кашкаттан үмүтүм бар. Дагы бир чуркамы калгандай болду эле», деди. Байзак баягыдан бетер буркуйду. Баатырдын ашына атап койбодук беле? Жал куйругун отуп. Жазгыраңда кеткен. Чөйчө калды. Быйыл жалаң асыйы 25. Картаң ат. Ичин майга жык толтурду. Карын картасы аңтарылбай, казысы сөөн болгондур. Анын этинен этти шылып эле таштабасаң, кантип тапка келет? Аш берерибизге 45 күн калса, аягы талас, башы көл, өйүзү казак. Көкөтөйдүн ашындай ааламга бүт кабарлап койсок. Сага ишенип олтуруп, сени күлүк табат деп, солтонун кыл куйругун бүт сайсам. Аты чыккан эл казыгын сууруп, желесин кыркып, жер майыштырып дүрбөтүп айдап кетсе, ит улуп, эл куржалак калса, анан айласа эмне болот? Кабарыган Байзакка Шергазы чечкиндүү сүйлөдү. Кер кашкатты колума тийгиз. Аракет кылып көрөйүн. Көңүл калтырбас, намыс алып берер. Чуу көтөргөн ак жолтой мал кер кашкат. Байзак дагы түнөрдү. Сөзсүз чыгарам деп айт. Кер кашкатты суу самырдан эртең алдырып келип берем. Кокус чыкпай калса, башың менен жооп бересиң, чочком. Аракет кылып көрөйүнүңө макул болгондой, акмакты тапкан экенсиң. Муруттары камандын жалындай тик сайылып, эки көзү кутурган карышкырдыкындай кыпкызыл болуп канталап, заары бетине чыга түштү Байзактын. Сөз бул күнү ушу менен бүттү. 2 күнгө жетпей суу самырдан кер кашкат келди. Ошол саат Шергазынын колуна тийди. Шергазы аттын ар жак бер жагына чыгып, тегерене чуркап карады. Бүтүп калган экен жаныбар. Борго байланган өгүздүкүндөй бурталары эшилип, киндик майы калпактай бултуят. Куюшкандын кошулган жериндеги 3 кошкон кадимки чөйчөктөй чуңкур. Жылкы өтө семиргенде 3 кошкондун кошулган жери үңүрөйүп калат деген чын тура. Эки жамбаштын урчуктарындагы балык эттер шишигендей өйдө көтөрүлүп олтуруп, томпоюп, көп чыгыптыр. Мынушундай семиз, карт атты 40 күндүн ичинде Шергазы эмес, Тоолубай сынчы болсоң да оңуна салып көр. Байтиктин жүрөгүндө дал ушул ой калды. Кер кашкат менен Шергазыга Аламүдүн капчыгайынын оозуна чыга бериштеги чоң сазга атайын өзүнчө бөтөн, жалгыз үй тиктирип берди. Чечек чыккан эмедей айылдан окчун кондурду.
Геркашкат колуна тийген күндөн тартып, Саяпкердин күндүзү тынчы, түнкүсүн уйкусу жоюлду. Атты да аяган жок. Кээ бир күндөрдө керээли кечке улакка салат. Ким сураса аябайт, кармата берет. Карлуу аттарга урунуп, күлүктүн буту колу сынып калбасын деп Саяпкер ойлоп да койбойт. Кечинде тери төгүлүп турганына карабай, ээр токумун шыпырып, сазга жайдактап агытып жиберет. Күндүн кайнап турган ысыгында да алыс-алыс катуу барып, катуу келет. Көл шал түшүрөт. Ошол саат көкүрөгүн бастырбастан отко кое берет. Көрсө, казы-картанын майын саздын балыр аралашкан суу чөбү кара курумга айландырат экен да. Куркуратып ичине алып, ээриген майды шатырактатып айдап түшөт тура. Далай жолу ушинтип ич майларын агызгандан кийин Саяпкер аттын табын дагы башка ыкмага салды. Атайлап тигилген боз үйдүн сыртын кош кабат тутуулатты. Ортосуна ат баткандай кылып, арчанын дүмүрүнөн калатып, 2 бөлөк коломто жасап от жактырды. Ал кыпкызыл өрө кийиздер менен чүмбөттөп, оорлуу адамды бууга алган табыптан бетер тер алып кирди. Адам ат да чыдады ошого. Бүткөн боюнан чоло жери калбай, кара тер шорголоп, мончок-мончоктонуп, 4 тыяктын тегерегиндеги кундуз жүндөрүнүн арасынан сызылган көз чыбырчык ээриген майлар биринин артынан бири уда тыпылдап таанып турду. Көрсө Шекеңдин Геркашкаттын сырткы этиндеги кыртыш майын жойдуруп жаткандагы амалы тура. Бул жумуштарында көпкө созгон жок, бат бүтүрдү. Андан кийин кай бир күндөрдө Айлапада майда ат чабыштар боло калса ошого берчү болду. Адегенде аттардын эң артында калып жүрдү. Анан аттын оор этинен ажыраганын билип, дагы кай жеринде кандай кемчилик калганына байкоо жүргүзчү болду Саяпкер. Бир күнү чүйдүн суусунун кууш жерине 4 арканды кабаттап толгой чыйраттырды да, аркы үйүз менен берки үйүзүнө керме тарттырды. Анан атты жайдактап туруп, суунун нак ортосуна аса байлап салды. Кызыл күүгүмдө чечип келип, отко коюп тойгузуп туруп, кайра алып барып байлап койчу болду. Качан гана ат муздак суудан ичиркенип, чыйрыга баштап, керменин ар жагына бер жагына бир түйүлүп секиргенден кийин 3-чү күн дегенде атты суудан чыгарды. Көрсө Шекеңдин Геркашкат чуркаганда баштагысындай болбой, 4 бутун жай таштап, буйдалып жүргөнүн байкаган тура. Шыйрак жиликтериндеги чучуктун тунук майынын өтө жооноюп кеткенин билип жүргөн тура. Ал эми муздак сууга жилиги какшаса, картаң аттын аягы жеңилдеп, чучук майы ичкерет экен да. Муну билбесе, Саяпкер болобу. 39 күн дегенде эртең менен Байтикке келип, атты колдон чыгарып бүттүм, деп кабарлады Шерказы. Туш тараптан топ-топ эл келе берди. Аштын шаан шөкөтү башталды. Жерлерден келген күлүктөрдүн бирин калтырбай кыдырып, Шерказы көрүп чыкты. Кечке маал ат суутууга жөнөөрдүн алдында атайлап тигилген үйүндө чай ичип олтурган болчу Шерказы. Аңгыча болбой үйдөн өпкө тушунан бир аттын дүүртү өттү. Аны уккан Шерказынын колунан чынысы ыргып кетти. Саяпкердин жүрөгү болк дей түштү. Эшикке кепичин кийбестен маасычан чуркап чыкты. Жанагы ат көп жерге узап кетиптир. Ошол атты, ошонун Саяпкерин көргүсү келди Шерказы. Чыдай албады. Өзү минип турган карагерине шапашып аттанып, камчы үстүнө камчы уруп, артынан жөнөдү. Барса Теңгечинин Тораты деген таластыктардын аты экен. Атты бир бала жайдактап, ары бери жетелеп, терин кургатып туруптур. Торат талас өрөөнүн бүт баскан атактуу ат. Саяпкери Нанай деген киши өмүрү күлүк чаап, күлүк таптагандан башка кесип кылбаган адам. Аттын күлүктүгүндө өөн жок, телегейи тегиз экен. Адагы бир Геркашка аттын өзү көрүнөт. Ат табына канган. Жалгыз чыгаары гана калган. Булашка келген күлүк аттардан бирден бир чоочулаганы ушул ат болду Шерказы. Бул ат каргыш жегендей Шерказынын жүрөгүнө үйдү. Саяпкери да мыкты, аты да күлүк. Анын үстүнө эч жеринде өөн жок, кыл табында. Геркашкатты бир мерт кылса, ушул мерт кылат. Эмне кылуу керек? Шерказынын айласы кетип калды. Өзүнүн Саяпкер экенин билгизбей, атты көрмөксөн киши болуп, шылкыйып, илең салаң бастырып, кайра өзүнүн үйүнө келип түштү.
Келери менен Кери Кашка аттын ар жак бер жагына чыкты. Бир жеринде кырты бардай жүрөгүнө жип кирип туруп алды. Көп ойлонду. Бирок өзүнүн акылы жетпеди. Бул учурда Кери Кашка атты көрөбүз деген саяпкерлердин да тынчы кетип жатты. Биринен сала бири келип, астыртан уурданып көрүп кеткендери да болду. Шергазы анчалык тартынган жок. Келген элге ачык эле көрсөтүп турду. Анын эси дарты тиге таластык саяпкерде. Ошол келип көрсө, ошол эмне дейт. Ошол билет Кери Кашкаттын кай жеринде эмне жетпегенин. Андан башка саяпкерлердин көргөн эмне, көрбөгөн эмне. Шергазыда ушул гана ой калды. Акыры таластын саяпкери Нанай да келди. Кери Кашкатты көрдү. Шергазынын санаасы тынды. Бирок саяпкер сырды тышына чыгарбай, ичине катып туруп алды. Жөн гана көңүл улап, жакшы экен. Табында экен. Эч кирти калбаптыр, бара келди. Жакшы таптаган экенсиң. Ушуну айтты. Жалгыз гана кирти бел сөөгүнүн кыр аркаларында май калган. Ошондон ажыратсаң атың чыгат, болбосо калат. Шергазы Нанайдын оң айтпай тетир айтып турганын байкап, кыжыр келе түштү. Сиз билгенди биз да билебиз. Картаң ат белине күч шийнебаса чуркай алабы? Ал майдан ажыратканда атта эмне калат? Нанайдын оозу ошону менен казан көмкөргөндөй жап болду. Бирок Шергазы билбей турган Кери Кашка аттын дагы кемчиликтери бар болчу. Ага Нанайдын көрөөрү менен көзү жеткен. Айткан жок. Мунун сыр жашырганын Шергазы да билди. Бирок айлаганча. Таластан келген коноктордун үйүнө кызмат кылып туруу үчүн алдыртан тыңчы катары ырсаалыны жиберишти. Ырсаалыга Нанайдын гана тили керек эле. Ырсаалы Кери Кашка атты чаап жүргөн бала экенин таластыктар кайдан билишсин. Анын кулагы укпаган дүлөй, тили сүйлөбөгөн дудук. Бул атайын жасалган иш болчу. Коноктордун үйүнө от жагат, чай сунат, кызмат кылат. Сөз сурашса жооп бербейт, кыйкырса укпайт. Меймандарды жаткырып коюп кетип калат. Нанай Кери Кашкатты көрүп келгенден кийин таластыктар аны текеректешип, аттын жайын сурашты. Нанай кыйыктангансыды. Тиги үйдө кызмат кылып жүргөн баладан чоочулагандай шектенди. Эл жаалап кетишти. Кулагы дүлөй, тилсиз дудук. Анын эмнесинен шек аласың? Нанай көпкө чейин тарткынчыктап туруп, анан муну айтты. Кери Кашкатта эки айып бар. Саяпкери мыкты экен. Семиз атты кыска убакыттын ичинде чукул кайрып тапка келтириш деген оңой иш эмес. Биринчи айыбы, жайлаган жайлоосу таштуу төр болсо керек. Туягы кичирейип, тукулжурап калыптыр. Анын үстүнө кол калгандан бери этинен аздырам деп олтуруп, атты катуу кыйнап таштаган. Таптагандан бери така көрбөптүр. Ар бир секирген сайын бир элиден кемип түшөт. Анткени төрт туягы тең тайпаң болуп калган. Экинчи айыбы ичкежиликтеги чучук майды алам деп жатып, сууга көп байлап таштаган. Чыйрыгы олтуруп, картасына катуу тезек пайда болгон. Ат кабагын салып турбайбы? Эки көздүн чанагы толбой. Аны оңой менен түшүрө албайт. Ат күч менен аттаганда ич ооруйт. Катуу секирип, кериле түшкөндө ичке картаны ошол каткан бир тоголок тезек өйкөйт. Анан ат ойдогудай чуркабай, аярлап чуркайт. Бул экөөнү Шергазы тапса, Кери Кашкат чыгат. Таба албаса, биздин ат чыгат. Бул сөздү угаары менен конокторду жаткырып коюп, ырсаалы жылып жоголду. Шергазы Кери Кашкага жаңы саалган бээнин бир чака сүтүн ичирип жиберди да, анан ээр токутуп ырсаалыны мингизди. Бат-бат чукул-чукул имерип тегерете чап. Ырсаалы атты бир нече жолу аң-дөң, коо арыктардан түйүлтүп өттү. Чапкан сайын мойнун чукул буруп, суулукту катуу силкип, аттын башын тез буруп жатты. Бир кезде бир тоголок кара көмөк аттын куйругунун астынан ыргып кеткендей болду. Түшкөн жеринен таап келип, эки таштын ортосуна коюп талкалашты. Нанай айткандай катып, кургап калган экен. Көптөн бери ичинде сакталып жүргөнү даанабай калды. Ой боюна койбой, бээнин жаңы саалган сүтү кууп чыккан көрүнөт. Ал эми төрт туяктын тайпанын кетириш оңой да. Аны ийди менен бир паста быдырала, кыргыр кылып, одоно ийдилетип таштады. Эртең ат чабылат деген түнү Шергазы уктап жыргаган жок. Ал түнү бою таң ашып турган Кери Кашкаттын жанында болду. Эгерде Кери Кашкатты чыгара албасаң, башың менен жооп бересиң.
Байзактын бул сөзү саяпкердин оюнан кетпей койду. Ошол күнү түндүн да эч бир кирлиги жок, ап-ачык болду. Асманды тастайтып кимдир бирөө таптаза даңгырата шыпырып таштагандай. Дал төбөдө ап-апакай күмүш табактай болуп толгон ай гана акырын тегеренип, билинбей жылып баратат. Уч кыйрына көз жеткис тунук көлдү мекендеп, энесин тегеректеген ак куунун балапандарындай болуп, сан жылдыздар айда айлана курчап жыш топтолуп, көздөрүн бат-бат ирмеген кудум сүйкүмдүү жаш балдар сыяктуу күлүңдөшүп, алыстан жым-жым этип татынакай сүйкүмдүү көрүнөт. Бөтөнчө ошол түнкү түндүн жылуусучу мемирейт. Тетиги булут тешип, көк мелжип, учу менен көк асманды курсакка сайып турган ала тоонун чокуларын алкымдай чалып оролуп, жайды жайлата эрип бүтпөгөн ала тилик кар, муздар гана түп-түз даана тийген айдын нуруна чагылышып, алда кайдан жаркырайт. Бул түнү саяпкерлер менен күлүк аттардан башка жан жаныбар макулуктун баары тынч уйкуда, көшүлүп мемиреп жатышат. Шергазы улам басып келип, Гиргашка аттын мойнун кучактап, кайта-кайта катуу жыттагылайт. Эртең журт намысын алып келе көр. Эл алдында шерменде кыла көрбө. Тырмактай тай кезиңде колума келдиң эле. Анда мен керилген, кер муруттуу жигит эмес белем. Эми мына, сен да карыдың, мен да карыдым. Экөөбүздөн карыдык. Байкуш Шергазы Гиргашка атка таң атканча жалынып жалбарып жатып, таңды да атырды. Шергазынын муңзарын Гиргашкат билдиби жокпу, аны ким билсин. Шергазыны Гиргашкат да тааныйт. Аны менен тайынан бери үйүр. Экөө бирге жатып, бирге туруп, бирге жуушап жүргөн макулуктардай бири-бири менен ынак. Ушул убакка чейин биринин оюна бири көнүп, биринин көңүлүн бири калтырбай келе жатышат. Гиргашкаттын бактысына Шергазыдай саяпкер, Шергазынын бактысына Гиргашкаттай күлүк тушма-туш төп келиштеген чанда гана боло турган тагдыр. Мындай бактылуулук турмушта көп кайталана бербейт. Кокусунан айкалышып, капилеттин кыябына келип түшөт. Калың эл түмөнү түрүлө чогулуп, качан гана бир ызы-чуу болоордун алдында үстүнө жеп-жеңил жаш балдар чабалекейдей конуп, топ-топ болгон күлүк аттар элден бөлүнүп, алыска айдалаарда өлчөгөн жерине жетип, анан кайра жапырт бурулуп жанагы чогулган элге кошулганча ушул адам жаныман кетчү эмес эле. Карааныман карыш жылбай, мени менен күнү түнү бирге болуп, ченеп жем, ченеп чөп, ченеп суу ичирип, теримди кырып, белимди сыдырып, соорумду сылап, көзүмдү ушалап, маңдайымдан жыттап, буту колумду кармалап, кээде чүмбөттөп тердетсе, кээде жылаңачтап кургатып, бүткөн боюмду жеңилдетип, көңүлүмдү сергитип калчу эле. Дал ошондой окуя дагы кайталанган турабы дегендей, мынабу жакын адамынын кылган аракетинен улам сезип, улам шек алып, эртеңки боло турган окуяны Гиргашкат да байкап, Гиргашкат да билип жаткансыйт. Сөзсүз ызы-чуу болот. Мындай ызы-чуу кыйкырыктар далай жолу болгон, баштан өткөн. Эмне эле бул киши мага көптөн бери мурдагысындай жакындап, мурдагысындай имерилип, мурдагысындай ар түрдүү аракетке салып калды десе. Баягы болуп жүргөн көнүмүш адаттардын бири эртең башталат тура. Калың аттар чубатуудан өтүп, кайра тартканда кыйкырык сүрөөн, ызы-чуу, күрүгүү түшүп, чаң буркурап асманга көтөрүлүп, жанды жанга уруп, өлбөгөн жерде калып салгылашып, улам жүткүнүп моюн созуп, утур алды жагын талашып, бирибизге бирибиз беттеше түшүп, каптал кагышып, урунуп беринип, капкайдан бери учка, түпкө тийип, жер каймактап сызган ылаачындай зып-зып этип сызып келет экенбиз го дегендей, Гиргашкат да кайра-кайра улутунуп, кайра-кайра кош таноолорунан оор дем чыгарып, алдыда боло турган эртеңкини жүрөгү билип, жүрөгү сезип тургансыды. Таң атканда отко коюп жатып, тегеренип дагы бир сыйра атты карап чыкты Шергазы. Жок, көзүнө Гиргашкат алдан эмедей көрүндү. Жакшы сууган экен. Кечээ күндүз жумшак кыктуу короого оонатып, анан ошол короого атты жалгыз ээн таштап тынч уктаткан. Тегерегине кобур-собурду жолотпой, жакындап келаткан кишиге тебе-тейин булгалап, ат уктап жатат. Ат күч жыйнап жатат.
биягы менен кел деп жаңсап турган. Көрсө кандай гана жан жаныбар болбосун уктаганда күч жыйнап, чарчаганын унутуп, тула бою сергип, толукшуп эс алып калат тура. Ат бүгүн Шергазынын көзүнө кадимкидей жашарып, кадимкидей башкача болуп, карт аттай көрүнбөй, жүндөрү сыртына тартып, кунан быштынкындай жылтылдап калыптыр. Илгери баягы ат башыдагы чуркаганындай оңуна келген. Шергазы ичинен кымылдап сүйүндү. Анан Гергашка аттын толук жаш кездеги эргип чуркап турган күндөрү эсине түштү. Бул окуя мындан 10 жыл мурун болгон. Көлдө сан жылкылуу Сарыбайдын атасы Солтонкул байдын ашы берилет экен. Баш байгесине 1000 жылкы саят экен деген кабар жумурай журтка угулуп калат. Сарыбай өзүнүн күлүк күрөң атына ишенип, байгени оор саят. Көрсө атты ошол кездеги казактын белгилүү саяпкери Чаргын таптайт. Чаргында атайы казак жеринен Каркыра тарабындагы Ысык ата, Санташтан алып келген Сарыбай. Чаргын эртең бирси күнү ат чабыш болот дегенге чейин күрөң ат чыгат, дей берет. Буга Сарыбайдын санаасы тыныңкы. Өз аты чыкса 1000 жылкысы өзүндө калат. Булашка Шергазы Гергашкатты алып келет. Качан Гергашкат жетип барып калганда Чаргын Сарыбайга келип, сиздин атыңыз бирдин соңунда болуп калды, дейт. Сарыбай чоочуп кетет. Чыгат деп едиңиз беле? Чыгат дедим эле, жок, чыкпай калды. Эмне үчүн? Солтодон Байтиктин Гергашкаты келиптир, ошол биринчи болот. Аны кантип билдиңиз? Ал тулпар. Тулпардан өтүп жылкы чыкчу эле, чуркабайт. Гергашкаттын дүбүртү жакындаганда башка күлүктөр сүрдөп жол бошото берет. Тулпар экенин кантип билебиз? Мен эмес, келген күлүк аттардын баары билди. Ишенбесең бүт чабууга келген күлүктөрдү эртең Талды суунун суусуна айдатып барып сугарт. Эртең биринчи Гергашкат тумшугун сууга салмайын, бир да ат суудан ооз тийип койбойт. Эртеси Сарыбай келген күлүктөрдү Талды суунун көк кашка шараккан суусуна сугаргыла деп буйрук берет. Анан өзү барып байкап турса, кечээки Чаргын айткандай, баардык күлүктөр сууну Гергашкаттан кийин ичсе болобу. Сарыбайдын айласы кетти. 1000 жылкысынан ажыраарына көзү жетип калды. Анан Сарыбай Шергазы баштаган солтолорду бүт чакырып алып, жакшылап конок кылып сыйлайт да, бир ат тартуулап, силерди чакырган эмеспиз деген жок шылтоо айтып, Гергашкатты күлүктөргө коштурбайт. Бул иш Чаргындан кеткенин Шергазы билет. Анда болсо Гергашкат жаш эле. Анан Шергазы Гергашкаттын Кочкордо Шерботонун ашындагы ат чабышта чуркаганын эсине түшүрдү. Ошондо аттарды Орто Токойдун башы кескен таштан өткөрүп, кулаган ак ташка жеткире айдап, мараны Караколдун оозундагы ийри суунун четки кашатына орнотушкан. Караколдун суусунун оң өйүзүндөгү калың ак чийде Гергашкат өзү менен 8 болуп келаткан ошерден тосуп турган Шергазы тебетейин колтугуна кысып, кыйкырык сүрөөнгө алып, бакырып өкүрүп жандай чапканда Гергашкат алдындагы 8 күлүктү кашаттын этегине жеткирбей басканын карап тургандар байкап таң калышкан. Ошондо Гергашкаттын буту жерге тийди десе, кайбирлери жок, буту тийген жок. Эки кулагын жапырып, чийдин башы менен сызып өттү, деп апыртышкан адамдар да болгон. Гергашкаттын көп жерлерде ушундай чуркаганы эсине түшүп, атты кайра тиктеп, өзүнчө бир жакшылыктын жылуу илеби ургандай, жаны ырахатка чулгана калат Шергазынын. Адатта күлүктөр айдала электен мурун эл алдына бөлүнүп чыгып, жарчы акын жар салчу. Канча атка чейин байгес айлат, байгеси эмне, малбы, акчабы, буюмбу, баш байгеси канча, булашта андай шарт эмнегедир айтылбай калды. Эгерде күн мурун дайындалган иш болсо, Найманбай акын сакалын жайкалтып, топтон суурулуп шаңк дей түшмөк. Андай кабардын шеги билинбейт. Тымтырс. Найманбайдын дауышы чыкпады. Эл кужу боло түштү. Баш байген уксак. Биринчи аттык, анан экинчи, үчүнчүнүкү эмне болду экен? Кимден сурайбыз? Сен бар, мен бар боло түшүп, анан чогулган элдин салабаттуу аксакал улуу адамдары Байекени өкүлдүккө ыйгарышты. Байеке Байзак турган топко түз бастырып барды. Бул ишти Байзактын өзүнөн сурамак болду. Андан башка кимден сурамак? Аштын ээси ошол Байтиктин улуу баласы Байзак. Байеке топ элдин ичинде боз жоргонун жалына оң бутун арта салып коюп, камчы менен бөйрөгүн таянып, суусар тебетейин кабагына түшүрө кийип,
Элдин эл, журттун журт экени көзүнө көрүнбөй, оорусу салмактуу адамдан бетер ыңгыранып, талып турган Байзакка келип салам айтты. Байзак мырза, тиги чогулган эл мени сага өкүл кылып жиберишти. Биринчи аттын баш байгеси эмне экени ошону уга албай жатышат. Байекени Байзак моюнун буруп бир карап алды да токтолбостон ат үстүнөн бурк этип жооп берди. Укпаса ошол элге угузуп кой. Солтонун кыл куйругун бүт сайдым. Анын үстүнө Тагайдын 3 уулунан 3төн 9 кул сайдым. Кулдун башчысы сен болдуң. Байеке тумшукка чапкандай кайра тартты. Анткени ошол кездин эл бийлеген бий болуштары Байекени кул дешчү. Карачы, Байзактын көпкөнүн. Өзүнүн алдаганча улуу, атасы менен тең катар курбалдаш сакалдуу кишини кандай какты. Күлүктөр чубатуудан өтүп, ат айдоочулар топтоло баштады. Жерлерден келген күлүгаттардан саяпкерлер көздөрүн албайт. Бир кезде Нанай Киргашкаттын алдынан өтүп баратканын байкап калды. Анын үстүндө баягы дудук түлөй жүрөт. Киргашкаттын Нанай ойлогон эки кемтиги жоюлуп калыптыр. Нанай оң колу менен санын бир чаап алды. Сыралдырып койгонуна өкүнүп, минип турган атын камчысы менен моюн талаштыра бир салды да жолдошторунун тобуна барып кошулду. Ат 3 топко бөлүнүп айдалды. Алдыңкы топту чүйлүктөр, көлдүктөр, сырттыктар, ортоңку топту таластыктар, акыркы топту казактар алды. Казак Ногойбай атайы колко кылып: "Биз жалпы кыргызга келген конокпуз. Ошондуктан конокту сыйласаңар, бизге акыркы топту бергиле", деп жүйөгө чыкты. Ногойбай Кыз Кула деген күлүк атты таптатып алып келген. Бул ат да казактын көп жерлериндеги атактуу аштойлорунда чыгып, башкаттарга байге бербей жүргөн күлүк. Ногойбайдын амалы алдоо деген жерде арттагы топтун аттары мурун кайрылып, жолдун алдын ээлеп калат. Азда болсо озгондун иши озгон дегендей, бир топко чейин казактын аттары узап кетет деген амал эле. Аттар жөнөөрү менен Турап Сурнайчы, Муратаалы Кыякчы ат кеттини тартып, калың элге бир аз эрмек болду. Андан кийин кезек кыргыздын, казактын улуттук оюндары эңиш, күрөш, кыз куумай, улак тартыш, жамбы атыштарга өттү. Күлүктөр күндүн башын көздөй айдалып олтурушуп, Шамендин кара дөбөсүнөн өтүп, Үч суунун куйганына, Кара Балта, Ак суу, Чүйдүн суусуна кошулган жердеги кумдун башынан кайтмак болду. О, кайда? Кеминде 3 ат чабым жер. Шергазы күн мурун Далушерден кой бергиле, деп жолдун аркы өйүз берки өйүзүнө 2 дөбө таш үйдүргөн болчу. Бул белги ат айдоочуларга небактан бери маалым. Ат айдоочулар ошол белгиге 2 бутача жакындаганда күлүктөрдүн арт жагына чогула калышып, өз ара сөз кыла кетишти. Киргашкат картайып калды. Чыгаар чыкпасын бир Кудайдын өзү билет. Шергазы эмне, олуя экен. Андан көрө журттун намысын кетирбей, Солтонун аттарынан бирөө чыкса экен, деп бирөө айтса, экинчи бирөө ошол Солтонун аты чыксын деп Кудайга жалынып оомин деп коелчу, десе болобу? Ат айдоочулардын баары ага кошулуп оомин деп жиберишти. Араң турган балдар батаны угаары менен бура тартып дуу коюшту. Кимди ким көрсүн. Чаң асманга жете созулуп уютуда калды. Калың күлүктөр ат айдоочуларды ээ кылбай, жамыраган козудай тебелеп кетишти. Өз кылгандары өзүнө мыш. Баарынан да күлүк аттар Шергазы болжогон жерге жетпей кайтканы жаман болбоду. Шергазы 3 жерге 3 ат койдуруп, Киргашкатты күтүп жатты. Биринчи тоскон жери Шамендин кара дөбөсү. Ошол дөбөнүн үстүнөн караганда ээг алдынан чууруп өткөн күлүктөр даана көрүнөт. Ушу жерде Киргашкат 10 аттын арты болсо, алда кайда алыс чыгып барат. Кокус 20 аттын арты болсо кантээр экен. Бул чыкты, тиги чыкты болуп байге талашта калат го. Анда менин шорум катты. Ажалымдын жеткени ошол. Байзак башымды ийнимен таарып кескен ошол. Сайыпкердин үшкүрүк аралаш оор улуу тунганын көрүшүп, жанында ат тосуп жүргөн бирин экин топтошкон элдин "Ай, саяпкериң менен да куруп калай" деп зээни кейди. Алыстан чаң созолонду. Мына, алды жакындап келип да калды. Күлүктөрдүн ири алдында казактын Кыз Куласы.
Анын артынан дагы белгисиз 3-4 ат өттү. Өзү менен 10 болуп таластын тораты баратат. Күлүктөр дагы өттү. Кери качкаттан дайын жок. Шергазынын чыйпыйы чыгып, заманасы куурулуп кетти. Бир паста жаны оозуна келди. Ал ойлоду. Жыгылды же бирөө атайлап жолдон карасан атайлык кылды. Жок, аңгыча болбой жарк этип кери качкаттын кашкасы көрүндү. Шергазы атты көргөндө бакыр өкүрүп ыйлап жиберди. Ого куйгараң күн, ушул убакка чейин эмне кылып жүрөсүң? Ырсаалы эки тизгинди ээрдин кашына кайта орогон экен. Оңбогон күлапса, эки колу карышып калыптыр. Май куйругу бийик көтөрүлүп барып, ээрге кайта так тиет. Жедеп булчуңу көнүмүш болуп калган байкуш аны да биле турган эмес. Ал Шергазыны жалт карап алды. Саяпкердин көз жашын көрдү. Тизгиндин оромун ээрдин кашынан улам бирден чыгара баштады. Өзү менен 20. Бирок кери качкаттын күүсүндө айла жок. Кадимки жер кыртыштап учуп бараткан ылаачын, зуулдаган гана дабыш чыгып, жер тегеренип көчүп бараткандай. Буга караганда алдыңкы аттардын аягы араң эле кыбырагансыйт. Туура жагынан карап тургандар кери качкаттын шаңы да, дүбүртүнүн сүрү да ошондой болчу. Алдындагы 3-4 күлүктү ошол эле жерден баскансыды. Шергазы байкуш турсунбу? Артынан чүле койду. Анын аты да тандалган курчаттардан, бирок кери качкатка жетмек кайда. Оңбогон Ырсаалы чычым, аттын күчүн сактап, курчун кетирбей баратпайбы? Ал кери качкатты бүгүн эле чаап жатыптырбы? Шергазы экинчи атына жетип минди. Улам жолдон жолуккандардан кери качкат канча аттын артында баратканын сурайт. 10 аттын артында, 7 аттын артында, 5 аттын артында, 4 аттын артында деген сөздөрдү кайта улам уга берди. Байкуш сайыпкер дагы эле өлөр тирилерине карабай жанын өрөп чаап баратат. 3-чү атына минди. Үстүнө чыгаары менен дагы оозун кое берди. Ошол атыда жолдогу күлүктөрдүн далайын басып өттү. Дагы жолуккандардан сурайт. Кери качкат канча аттын артында баратат? Шергазы далай жерге барганда алдынан боз ат минип Осмонбек карыя чыкты. Бу да кери качкатты утурлап турган Шергазынын туугандарынын бири. Осоке, кери качкат канча аттын артында баратат? Деп шашкалактаган Шергазы. Таластын тораты алдыда. Андан кийин казактардын кыз куласы. 3-чү кери качкат, деди Осмонбек. Шергазы дагы алдын көздөй сызды. Кыз кула менен таластын торатына жакындаганда Ырсаалы ээрдин кашына урулган тизгиндин баарын бошотуп, аттын оозун кое берип, күлүктүн күчүн сынады. Кери качкат алдыңкы экөөнө шак дей түштү. Бирок алдыдагы эки аттын үстүндөгү балдары Ырсаалыны тороп тосуп жол бербей коюшту. Кери качкат эки аттын ыргыткан даңканынан обочолоп бурулуп, жолдон чыкты да ала качкан эмедей тетирлеп жолдун сыртына салды. Аңгыча элдин чети көрүнүп, мара жакындай түштү. Кыз куладан шып деп өтүп, кайра жолго кирди да торат менен үзөңгү кагышты. Экөө тепе-тең баратат. Маранын туусун кармаган ошол кезде Байтиктен кийинки эл башы өңдөнгөн Рыспек болчу. Шергазы түпкү сүрүүгө кетээрин алдында Рыспек айтып кеткен. Кокус кери качкат тайтайлаш болуп келатса, көпчүлүктө ким байкап коюптур? Тууну бир аз өйдөрөөк жылдырып кой. Мына, Рыспек дал ошондой кылды. Көпчүлүк байкаган жок. Тууну бир аз жерге алыстатып жылдырып таштады. Ырсаалы элдин аягына келгенде атка 2-3 камчы басты. Кери качкат адатынча кулакты жапырып жерге жабыша түштү. Таластын аты да андан калышкан жок. Дагы 2-3 секиргенде тораттан омуроосуна чейин аша түштү. Эл калыс эмеспи? Баарын көрүп турушту. Бирок ошого карабастан таластыктар чыргылды. Жете келген Шергазы, андай болсо эки атты кайра чабабыз. Башма баш болсун деди. Буга таластыктар чыдаган жок. Элдин жылкысы өрүшүндө калды. Байтиктикине келген сайын Жантели бай апарга айтчу. Апар, айланайын. Менин жылкым көп болгону менен тукумунан кери качкаттан башка күлүк чыккан жок. Бул да силердин эшигиңерге жараша болду окшойт. Энесин ээрчип келген тай атактуу күлүк болот деп кимдин оюнда бар? Үч уктаса түшкө кирбеген иш. Кокус кери качкатты сойсоңор, башын өзүмө сактап койгула. Туулган жери Карагужурдагы мазар ташка алып барып коеюн. Ары бери өткөн эл кери качкаттын башы деп көрүп турганы жакшы. Бул сөз апардын оюнан кетчү эмес. Эгер кери качкат
байтиктин ашына союлуп калса да, апар анын башын Жантели агасына коймок. Бирок союлбай калгандан кийин аш тараары менен Жантели байды чакырып, Гергашкатты тирүү мүчө катары жетелетип жиберди. Жантели бай ал жылы Гергашкатты колунда кыштатып, жазында өзү туулган жайлоосу Каракужурга кое берип, күзүндө сойду. Кочкордун ошол учурдагы болуш бийлери атайы аңыз кылып, Жантели байдыкына барып Гергашкаттын этинен ооз тиебиз деп келип жатышты. Бай аяган жок. Бирок кандай жумшак жерин тандап салса да, мүйүздөй каргыш. Болуш бийлер бир жума чайнап жүрүп жутпаса, тамактарынан өтчүдөй эмес. Анын күлүктүгү ошондо турбайбы? Этинин баары булчуң, каргыш, тарамыш. Жантели бай Гергашка аттын башын, 4 туягын шыйрагы менен кошо катырып, Каракужурдун ак кыясындагы мазар таштын үстүнө алып барып койду. Ошол таштын үстүндө куурап жаткан Гергашкаттын башы карылардын айтуусуна караганда кечээ жакынга чейин турган.